Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Улутман. Бүгүнкү темабыз улуттук кадрларды даярдоо. Биз эми үчүн бул теманы көтөрүп атабыз, себеби кошуналарды карап түзөлөбүз дегендей, башкаларды карап оюбузду, максатыбызды түзөбүз дегендей, айрым республикалардын кадрларды даярдоо боюнча эгемендиктен кийинки жасаган программалардын иштерин карап отуруп, анан өзүбүздөгү жагдай кандай деп ушул темага кайрылып атабыз. Мисалы, Казакстанда бир топ жылдан бери жылына бир нече жаштарды дүйнөнүн абдан белгилүү жогорку окуу жайларына жөнөтүп, алардын ар бирине Казакстан мамлекети 60-65 миң доллардан акча төлөп, ошол кадрды даярдап алып келип, анан Казакстандын ар кайсы тармактарында иштетип, кадрларды бышырып дегендей жогору жакты көздөй алып баратканына бир топ жыл болуптур. Муну Казакстандын президенти өз оозу менен телевидениеден айтты эле. Бизде да бир кезде 21-чи кылымдын кадрлары деген бир программа түзүлгөн, ошол боюнча бир топ жаштар чет өлкөгө кеткендей болду эле. Анан ушул программабыз эмне болду, бүгүнкү күндө кадрлар даярдоо кандай, ушунун тегерегинде сүйлөшмөкчүбүз. Бүгүнкү студиянын меймандары бизге абдан керектүү адамдар болуп атат. Орус туугандар очень представительный состав деп коет го. Ошол сыяктуу мурда кийин дагы ушу билим берүү тармагын башкаргандар, андан тышкары чет өлкөдө окуп билим алып келгендер дегендей эки тарапты тең көргөн, иликтеп жүргөн адамдар отурат. Мен тааныштырайын, мына оң жакта биринчи Аскар Какеев агабыз отурат, академик. Андан кийин Канат Садыков, билим берүү жана илим министри. Анан Айдар Жоробеков, бул Большой ремонт деген курулуш компаниясынын негиздөөчүсү жана генералдык директору. Сол тарапта болсо Каныбек Осмоналиев мырза отурат, жогорку кеңештин депутаты, билим, илим, маданият жана спорт боюнча комитеттин төрагасы. Андан кийин Төлөбек Абдрахманов, Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин ректору жана Кадыр Маликов, Мадрид университетинин ислам иликтөө жана саясаттануу илиминин доктору. Мына ушундай да жаңылык бар. Бизде өзүбүздүн эле окуу жайлардын же илимдер академиясынын кандидаты, доктору болуп эмес, азыр чет өлкөнүн көптөгөн окуу жайларынын, көптөгөн илимий академиялардын докторлору, магистрлары көп эле болуп кетти. Өз алдынча чыгып, өз алдынча илимий даража коргоп жүргөндөр. Ошентип бүгүнкү темабыз улуттук кадрларды даярдоо. Кийинки 21-чи кылымдын кадрлары деген программабыз кандайча ишке ашты, ал боюнча чет өлкөгө кеткендер эмне болду, ушуну билели деп бүгүн чогулдук. Ушул 21-чи кылымдын кадрлары программасы иштеп баштаганда кимиңиздер башкарып аттыңыздар эле билим берүү министрлигин? Аскар Чуктаев, сиз? Ушул мезгилде мен иштеп калдым. Демократиянын алгачкы жылдары, ал убакта биздин туңгуч президентибиз ушул ишти баштоого бел байлаган. Анан жана 21-чи кылымдын кадрларын даярдоо боюнча эң бир алгачкы кадамдар шилтенген. Анын эң негизгиси, биз мисалы үчүн батышка жибергенбиз. Анын өзгөчө бул Түркияга ошондо 2000ге жакын студенттерибизди жиберип окууга. Мен өзүм дагы ошол командировкага барып, студенттер менен жолугуп, Түркияда ал убакта Араматлык Төлөмүш Океев, биздин белгилүү кинорежиссер, элчи болчу. Түркияга квота менен кетишти беле булар? Ооба, 2000. Бул Түркияга кеткен студенттердин баары Түркиянын эсебинен окушту, эсебинен жашашты. Булар менимче жол киресин гана өздөрү төлөп жүрдү окшойт, э? Негизинен кээде ага да жардам беришти. Ага да жардам беришти. Анан башка дагы канча өлкөгө кетишти? Мындан тышкары кийинчерээк Гарвардга, Америкага кетип атты, Англияга барып атты, анан Германияга. Ошол мамлекеттердин эсебинен кеттиби же биздин Кыргызстан төлөдү буларга? Эмелери, ата энелер эмеси бар, өзүнүн биздин мамлекетте жардам берди. Анткенде да президенттин эмеси фондунан кетет. Анан ата энелер дагы өз эмесин төлөйт. Үлүшүн. Канча процентке түшөт ошондо ата энелердин үлүшү? Ата энелердики эми ар түрдүү болуп калышы мүмкүн. Кээде тиги эң алгачкы мезгилде негизинен ал акчаны биздин өкмөт көтөрчү да.
Кыскасы бизде мынау Казакстандагыдай же болбосо мынау Түркмөнстандагыдай же Өзбекстандагыдай мамлекет өзүнүн мойнуна алып бүт баарын окутуп кайра алып келип аларды милдеттендирип анан ошо ар кайсы тармактарга адистерди иштетип аларды чоңойтуп дегендей кийинки келечекке даярдап жаткан бир мындай аягына чыккан программа жок турбайбы? Ошол жагында караганда 21 тияктан окунуп бүткөндөн кийин ал ошол алган адистигине жараша ушул жерде бизде Кыргызстанда бир ишкана болуш керек, иш бере турган. Анын көпчүлүгү алар алган дипломдору биздин иштөөгө мындай алардын алган билимине адистигине жараша иш жок. Эми Кыргызстан жөнөтүп атканда булар канча жылдан кийин кайсы адистик менен келет, кайерге иштейт деп ойлонгон киши болгон жок беле? Жок, мындай атайын келесиңерде баары эсептелген. Бул президенттин эмеде аппаратында атайын бөлүм болор эле. Ошол бөлүм ушул иш менен жасашчу. Бирок алар 5 жылдан келип алып анан кайерге иштерин билбей иш таппаса, дипломуна иштей турган ишкана туура келбесе, анда бул эмне деген мамлекеттик программа болду? Программа эми кийин оңоло баштады. Айдар мырза, сиз чет өлкөдөн окуп келдиңизби? Кандайча болуп барып калдыңыз? 95-жылы Кыргыз өкмөтү менен Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнүн ортосунда келишим негизинде биз ушул биринчи Америкага барганда ушул мектеп программасы менен барып ошол мектеп бүтүрүп келгем. Ал кезде бардыгын Америка тарап каржылап берген. Бирок баягы сиз айткандай, кийинки кандай шарттар менен алар каалабы, каалбайбы жана башка шарттар биздин тараптан да, Америка тараптан да андай шарттар коюлган эмес. Тилекке каршы биз менен барган, окуган көп жигит кыздар калып кеткен. Эми Кыргызстан акчасын төлөбөсө, андай милдеттенме жок болсо, анда бүтүп аткан адис эми өз алдынча чече берет да, туурабы? Ал кезде тактап айтыш керек, биздин рыноктун талаптарын эч ким изилдеген да эмес. Биздин рынокко кандай адистер керек эле, канча сандагы, анда кандай сапаттагы адистер керек эле деп эч ким изилдеген дагы эмес. Тилекке каршы ошол аналитикалык негиз азыр деле кичине мындай супсагыраак болуп турат да. Аксап атат, Аксап атат. Каныбек мырза, сиз министр болуп келгенде ал программа эмне болду? Биринчиден башында айтып коюшубуз керек, Аскар Чукутаевич туура айтып атат. Башында абдан чоң энтузиазм болгон. Ошол кезде президент тарабынан, администрация, өкмөт, билим берүү министрлиги. Бирок тилекке каршы кандайдыр убакыттан кийин ошол кадры 21-кылымдын кадрлары, андан кийин президенттин аппаратындагы, администрациясындагы ошол жооптуу катчылык баардыгы баягы жабык клубка айланып калышты да. Тез эле аранын ичинде, 2-3 жылдын ичинде. Мен буну бирөөдөн угуп же байкап, мен түздөн аралашып жүргөн кишимин. Себеби мен дагы андай Менчик Дастан деген университет ачкан болчумун. Ошондо билебиз кандай кишилердин балдары, кыздары кетип атканы, кандай максат менен кетип атканы. Андан кийин мына ошол инем айткандай, Айдар айткандай, эч кандай баягы бир аналитикалык иштердин жүргүзүлбөгөндүгү. Андан кийин айрыкча 97-98 жылдары мен жакшы билем. Ошондо сырттагы биздин партнерлордун баягындай сунуштары эмес, ошол 21-кылымдын кадрлары аны секретариаттын өздөрүнүн демилгеси боюнча уже вуздар тандалып алынып, ошого жөнөй баштады да. Ошон үчүн көп кыздарыбыз, уулдарыбыз ал жакта калып, бул жака келүү миссиясы токтоп калган. Казакстан ал кезде эле Балашак деген эмени ачып, улуттук программаны ачып, келгенден кийин 5 жылдын ичинде сөзсүз иштөө милдети мойнуна тагылып, иштеп, анан 5 жылдын ичинде бала чакалуу болушуп, башка болушуп, анан Казакстан өзүндө иштеп, азыр мына алды министрдин орун басары болуп иштеп атышат. Биз эмнегедир ошол кезде ошол эмени колдон чыгарып койдук. Мына Аскар Чукутаевич деле көңүлүнө кетпейт. Мен деле министр болдум. Канат мырза отурат. Ошол кезден баштап билим берүү жана илим министрлигинин аброю кескин түрдө түшүп кетти. Себеби кошумча жарыш параллель түрдө өзүнчө эле бир монстр министрлик пайда болду да.
ал деген ошол администрациядагы жооп секретариат. Мына мен 2 күн мурун сиздерден кабар уккандан кийин бир 4-5 цифраны ала албай койдум. Азыр деле бар. Ошол бир аз өзүңө башкача болуп калыптыр. Цифраны мен министрликтен алдым. Мына канат жайлануштар беришти. Бул жерде негизинен баягы биздин баягы КМШ боюнча партнерлор менен түзгөн немелер Белоруссия, Россия, Казакстан тиги бу. А тиги азаматтарыбыз дагы ошол жабык бир клубдун режимде иштеп атышат да. Эми өзүңүз жакшы билесиз да. Бир кезде Аскар Чуктаевдин көңүлүнө кетпесин. Бул көп эле нерсе жабык болуп баштаган. Биз өткөндө Астанага барганда мен кызыгып сурадым да, аябай. Чет өлкөдөн бүтүп келген балдар каяка иштеп атат негизи. Көрсө жөнөтүп атканда эле бул Казакстанда эмне бар? Заводдор бар, фабрикалар бар дегендей, башка геништеткен эмелер бар. Ошол боюнча канча адис керек, ошол боюнча жөнөтүшкөн экен булар. Кайра келгенде ошол жерине иштеп, андан акимчиликке которулушуп, административдик жумуштарды көрсөтүп, орун басар кылып, иши кылып, кыскасы бышырып отуруп, мына 90 канчанчы жылдар башташкан экен ошолорду алар деле. Азыр миңдеген адистер бүтүп келип, 3 тилде эркин сүйлөгөн, казакча, орусча, англисче, же болбосо французча же башкача. Ар кандай элита болуп калышты. Ар кандай кызматтарды иштеп, бышып, жетилип калыптыр уже баары. Мына өзүңүз айткандай, алды министр болуп, аким болушуп, губернатордун орун басары болуп келип калышыптыр булар. Башкача айтканда, Казакстандын эртеңки келечегине кадр маселесинен кээй турган андай деле эчтекеси жок экен да. Бардык тармак боюнча адистерин даярдап алышыптыр. Болгондо да жанагындай кымбат жогорку окуу жайларынан. Анан бизде болсо жабык клуб болуп кетти дейбиз. Анан ал заман кетти. Бул программа андайын иштедиби, иштебей калдыбы? İştebeyt hazır. İştebeyt, бул программа жок. 3 жылдан бери иштебейт. Өз учурунда бул маселени менимче жогорку кеңеште мурдакыда карашкан, карап кимдер барып, кимдер кайтты дегенде ошол анча көп болбосо деле өкмөттүн каражаты жумшалган деп токтотулган. Эми негизги ушул жанакы даярдоочу, ушул четке жиберүүчү маселелер ушу биздин министрлик же болбосо өкмөт аралык ушундай келишимдердин негизинде жүргүзүлгөн да. Ал жерде эми азырынча мындай биз так канча кишибиз барып, кимиси кайтып келип, анан азыркы учурда ушул мурда деле ушул мындай немерек болчу экен, кетип атканда деле аны менен толук келип келишим кайра иштейсиң деген мындай немелерди, талаптарды коюлбаптыр. Мына ушул маселени азыркы жаңы чыккан өкмөттүн токтому менен ошол 3 тараптык келишимдин немесин долбоорун бекитип алдык. Мына 2 күн болго элек ошол чыкканыначы. Эми негизи бизде Россияга кетеби же Казакстанга кетеби же башка жака кетеби ошо кетип аткан, тандалып жиберилип аткан балдар менен ошондой келишим түзүлүп, бул мыйзам чегинде алар сөз ушул жиберилгенден кийин мейли ал каражат Россияныкы болобу же Казакстандыкы болобу, анткени бизде алар менен мындай келишим бар да, алар бизге мына Россия бир 121 орун берсе, биз аларга эгер кааласа ошондой эле мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Бирок Россиядан келип окуган балдардын саны бизде өтө эле аз. Казакстан менен ошо 10 чакты орун алыш беришибиз бар. Ошондой эле башка мамлекеттер менен ушу КМШнын немесинде. Болгону Түркия мамлекети менен бизде ушул бир 50 бакалаврдык орун, анан 20 ушу магистратура, аспирантурасы жок, докторантура деген орундар менен иштеп жатабыз. Дагы айта турган нерсе, бизде ушу араб өлкөлөрдө Египет менен ушу 5 орун, алар бизден көбүнчө ушу медицина адистики боюнча сурашат, кабыл алып берип, бул жерден окутуп бергиле деп. А биздин жиберген жигиттерибиз каалаган адистигин ал жерде бизде тандасак болот, бирок алар ушу көбүнчө ушу Аляскар деген белгилүү ушундай теологиялык жагынан даярдаган чоң Египеттик университет бар. Ошонун биринчи бүтүрүүчүлөрүнөн ушу Кадыр Маликов ошол жактан бүтүрүп келесиз, бакалавр. Иорданиядан, Ну, ошондой багыттагы балдар анан бакалаврдан кийин алар ушу өздөрүнүн аракеттери менен магистратура программасын же Америкадан, же дагы ошондой немелеринен улантып окуп кеткен учурлары да бар да. Кыскартып айтканда, Кыргызстан азыр квотанын гана эсебинен жөнөтө алат экен да. Туура.
өзү каржылап балдарды жөнөтө албайт. Бул маселени мына жакында биз Астанага барып, ушу делегация менен ушу барып, анан жанакы мындай иштештик чогуу казак партнерлор менен, коллегалар менен. И ошолордун тажрыйбасынын негизинде ушул программаны кайрадан иштеп чыгып сунушта деп премьер-министрдин тапшырмасы болду. Каражаты канча болот экен, анан жанакы жаңыдан ушул дагы бир ай боло элек дагы бир өкмөттүн токтомун даярдап жибердик. Ал жерде ушул жанакы рыноктун талабынын немесине изилдөөсү болуп, ошол жанакы каржылоо механизмин жана ошонун кайра кайтаруу механизмин бекиттик. Өкмөт эми азыркы учурда ушул нерселерди ретке келтирип жатат десек болот. Мага болсо ошондой тапшырма берилди, ушул программаларды казактардын же башкалардыкын изилдеп көрүп, эми биздин бюджетке мындай канчалык түрдө мүмкүнчүлүгү болсо, биз болсо сунуш даярдап беребиз ошондой. Болжол менен канча каражат бөлө алат экен эми азыркы? Эми ачык айтышыбыз керек, биз көбүнчө башка мамлекеттерден көп ар кандай жанакы гранттык тигиндей мындай акчаларды алып жатабыз. Кээ бир учурларда өзүбүздө иштеп аткан Кумтор оперейтинг компаниядан мына мектептерди куруу үчүн $20 миллион алганбыз былтыр, кыйынчылык болуп аткан учурда. Быйыл дагы бир $10 миллион дагы ушул башка ушундай нерселерге алып жатабыз. Менимче туруктуу ушундай бир источник деп коебу, багыттар бар. Ушу иштеп жаткан ушу чоң компаниялардан, ошолордон эгерде биз ошондой фонд түзүп койсок, менимче ушул программаларды иштете баштаганга жана башка дагы ошондой нерселерди жасаганга мүмкүнчүлүк бар деп мен айтар элем. Биз бул теманы көтөрүп атканыбыздын дагы бир себеби бар да. Өткөндө сиздин орун басарыңыз дагы бир ушул улутманда катышып атканда айтып калды. Алтын медаль менен келген балдардын 100-үнүн 3-өө гана анча-мынча суроого жооп бере алат экен. 97-си нөл экен дейт. Бул медальдар эми баягы девальвация болуп бүткөн маселе болсо керек, бир чети. Экинчи чети бул жаштардын билим деңгээли эми чочутпай койбойт да. 100 баланын 3-өө анча-мынча жооп берген болсо, шакылдаганы жок болсо ичинде. Анан ал алтын медаль менен келип турса, калган балдар эмне болду деп ойлойт да киши. Анан ошондон улам бизде эмес, баягы чет өлкөгө көбүрөөк жиберсек эми ал жер биздегидей чалчактатып окутпайт да. Өзүңүз көрдүңүз да, туурабы? Ал жерде талабы катуу, айла жок, ритмге түшөт адам. Ал жерде даттана турган кишиң жок. Анан Кыргызстандын намысы деген да бар, кыргыз балдардын намысы ошол жактан ойгонот аябай. Ошондой кылып ушул программага жапатырмак киришсек, мисалы мектепти Кыргызстан өзүнүн каражаттары менен салып дегендей кадрларга жумшасак эмне болот эле деп ойлойм да. Туура айтасыз. Баягы кызыл аттестат деп коет, эми медаль азыр берилбей калды. Аттестат өзгөчө белгиси менен аттестат деп коебуз, кызыл түсү менен өзгөчөлөнөт. Анан ичиндеги баалары 5 деп. Мына тенденцияны биз деле карап чыктык. 2001 менен 2008 жылга чейинки ошо кызыл аттестаттардын көбөйүшү тенденциясы 4 эсе өсүп кеткен. Ошо былтыркы жылдан баштап кызыл аттестатка берилип жаткан ошо жанакы балдардын тизмеси биздин улуттук тестирлөө борборго түшөт жана ошол балдардан кошумча биздин тест мындай берилип туруп анан ошо аныкталат. Былтыр ушундай окуя болду. Мына 3000дей ошондой заявка түштү кызыл аттестатка. Анан биз эми чындап айтканда өзүбүздүн эле административдик же министрликтин өзүнүн эрки менен эле жасап салдык аны. Көп ата энелер да бизди жаман көрүштү. Балабыз кызыл аттестатка берип атса, сиздер болсо ушуну туура эмес кылып атасыңар депчи. Бирок туура эмес кылып атканы менимче ушул жанакы туура эмес баалап аткан мугалимдер жана ага ошол көз жумуп туруп аттестат берип аткан директорлор күнөөлүү. Биз аны биринчи өткөндө жанакыдай результат болду. 3000ден 89-у кызыл аттестатка туура келчү болгон. Биз аны өзүбүз тактап алалы эле деп эметтик. Кызыл аттестаттын башкалары да алышты былтыр. Быйыл болсо биз ошону кайра кайталайбыз деп туруп кайра кайталадык. Быйыл уже 1200 беришти. Почти 3 эсе асыраак беришти. Бирок анын ичинен 234-тү ошол кызыл аттестатка туура болот экен деген эмеси менен
чыгышты да жыйынтыгы менен. Мурдакка караганда аракет. Бул жерде ушул анан ошону анализдеп көрсөк, эми эң негизги маселе бул мугалимдин өзүнүн сапатына байланыштуу. Жакшы мугалим 25 отличник берет экен математикадан. Бир эле Петровка айылында бир мугалим ошо Чүй областынын көрсөткүчүн бир эле мугалим көтөрүп койду. Кээ бир учурларда ошол биздин мугалимдердин сапаты азыркы деңгээлге өздөрү сабак берип аткан мугалимдер ошол эле балдардын суроолорун бердик. Былтыр жасаган ишин айтып коелук, биз зарплатаны көбөйдү. Жыйынтыгы эмне болот? Зарплата көбөйгөндөн кийин сапатка түрткү болобу же жокпу дегенде. Ачык айталы, дүйнөлүк практикада алган маяна негизи билим сапатына түрткү болбойт. Ичинде механизм болбосо. Ошол механизмдин негизи кайра административдик өзүбүз билели деген неме менен айтып коеюн, бир региондо, алыскы региондо алып туруп ошол жердеги мугалимдерге кайра эле ошол жанакы балдарга берип аткан экзаменационный суроолорду бердик. Эми мугалим жок дегенде 4кө жооп бериш керек ага. Же 5ке жооп бериш керек, жакшы мугалим. 4төн төмөн болуп калган мугалим өзү кантип сабак берет? Бердик. Ачык айтайын, ал жерде ошол мугалимдердин 27% гана ошол 4-5 деген баага жооп беришти. Калгандары 27% деген негизи ошол баягы эл аралык донорлор биздин сапатты изилдеп төмөндөп кетти деп баалап атканга биздин көп мугалимдер каршы болушуп, булардын методикасы башка экен, туура эмес экен деген шылтоолорду айтышты. Негизи туура экен. 27% өзүбүздүн ошол мугалимдердин сапаты ушул маселеде жатат. Мен жамандабайм мугалимдердин. Көбү ошо айлык албай атып, кыйналып иштешти ошол учурларда. Бирок аларга ошо өздөрүнүн сапатын көтөрүш үчүн жанакыдай мүмкүнчүлүктөр болбой калган. Кур оокат менен. Бизде илгери квалификацияны жогорулатуу боюнча атайын курстар бар эле. Азыр иштейби, иштебейби? Иштеп жатат, ачык айтайын, бирок каражаттары жана базалары жетиштүү эмес болуп жатат. Ошонун үстүндө биз иштешибиз керек. Мына ар бир областта мурда облоно деп аталып аткандар, булар областтык жана мугалимдердин сапатын өркүндөтүү борборлор болуп аталды. Ошол жерде иштер жүргүзүлүп атат. Андан тышкары ошо Кыргыз билим берүү академиясынын алдында келип кетип, ошол жерден ошолордун базасында ошо өркүндөтүү. Бирок биздин 74.000 мугалимди ошол жанакыдай толук ахват кылып, сапаттуу ошол жанакы немесин квалификацияны көтөрүү боюнча мүмкүнчүлүктөрү жетишпей атат. Бул да каражатка байланыштуу. Анан чындап айтыш керек, бул жагынан биз жаңыча бир жергиликтүү ошо областтарда ар бирөөндө ошол бир борборлорду материалдык, техникалык жагынан жана потенциал жагынан күчөтпөсөк, сапат көтөрүлбөйт. Жеринде жардам бериш. Жеринде жардам бериш керек. Туура. Төлөбек мырза, сиздерде кандай? Бизде эми морекил азыр сөз болуп аткан процесстин баары бизде да, биздин университетте. Педагогикалык кадрларды даярдоо, бизге келген жана мектепти бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээлинин төмөн сапаты, анан кийин жанагы айткан окуу жайды бүткөндөн кийин алардын жумушка орношушу, ошонун баары тең биздин университетте болуп аткан процесс. Анан мен мындай бир өзүм бир оюм бар да. Кыргызстанда азыр мына жаңы ушул акыркы 3-4 жылдын ичинде кадр даярдоо боюнча чоң өзгөрүүлөр башталып атат. Билим берүү системасын кайра куруу башталып атат. Эң негизги нерсе бизде азыр менин оюмча коомдо ушуну түшүнүү пайда болду. Биринчиден, бизде азыр мамлекеттик заказ жок. Мына азыр Кыргызстандын жогорку окуу жайларында студенттердин 10% мамлекет каржылайт, демек 10% мамлекеттик заказ. 70% коомдук заказ. Бул жана ата-энелер акча төлөгөн. Муну мисалы үчүн баланын ата-энеси баласын ким кылгысы келсе, ал өзү каалаган окуп берет. Мамлекет менен эсептешпейт. Мамлекетке тракторист керекпи, космонавт керекпи, ал ата-эне аны менен эсептешпейт. Ата-эне өзүнүн көз карашы менен баласын менен кеңешип, тууган тушкандары менен анан алып барып уюн сатып туруп анан окутат. Анан ошондо ар жак калган 20% бул чет өлкөлүк заказ. Мисалы үчүн биздин Ишенов Арабаев атындагы университетте 10%, 15-20% чет өлкөлүктөр окуйт. Казакстандыктар, түркмөндөр, түркиялыктар, бул чет өлкөлүк заказ. Анан ошондо мындай болуп калат да, мамлекет 10% заказ берип аткандан кийин ошол мамлекет 10%ке жооп берип коет. Ошону каржылайт, ошону окутуп бүтүп, анан ошону жумушка орноштуруш керек.
Экинчи чоң проблема мына балдар жакшы жогорку жакшы окуу жайларды бүтүп келип атат. Гарвардты бүтсүн, Кембриджди бүтсүн. Келгенде Кыргызстанда жумуш ордун таба албайт алар. Бизде эми азыр кандай болот? Мындан ары Кыргызстанда саясат буга чейин клептократия, непотизм. Ал билим деңгээлине карабайт, бала кайсы немени бүтүп келди. Даже керек болсо орун болсо дагы андан көрө тууганын, партиялашын, жердешин. Анан ал балдар эмне кылат? 1 жыл, 2 жыл ары бери жүрөт, анан кийин Казакстанга кетет. Мен келгенден ары Казакстандын банктарында, Алматынын банктарында биздин көп балдар, жана информатик балдар иштейт. Биздин университетте Султанов деген жигит бар, азыр Монастырь университетинде иштейт. Бир кезде жакшы балдарды тарбиялаган программисттерди. Кийин күйүп жүрөт, бекер тарбиялап туруп бүт Казакстандын банктары алып кетти. Биздин банкка кире албайт да, бүт тааныш аркылуу тааныш. Анан үчүнчү бир чоң маселе бизде ушул жанагы улуттук кадр маселеси чечилбей атканы, кадр саясаты баягы целенаправленный системный кадр саясаты жок. Кадр тандоо саясаты жок. Азыр жанагы Могорекил парламенттик системага өткөндөн кийин бул абал ого көтөрүп оорлошту. Эми бара-бара көч түзүлөт деп ойлойм, ал бул маселе колго алынат деп ойлойм. Азыр партиялык система менен кадрды тандоо, кадрды коюу, партия өзүнүн саясий көз карашынан чыгып туруп анан кадрды коет. Маселен, мектепке директорду кое турган болсо, ал партиялашы мурда айыл өкмөтү болуп жүрсө 10 жыл, же бизнесте жүрсө азыраак болуп коет. Анан эми төртүнчү нерсе, мен ушу белгилеп кетет элем, жана биздин азыркы министрдин белгилеген. Азыр мына чынын айтканда билим берүүгө мамлекет 20 жылдан бери, мен агайларым отурат, Аскар Акаевичтен бери приоритетный направление. Бирок иш жүзүндө декларативный айткан менен самом деле мамлекет үчүн эмес, коом үчүн приоритетный болгон. Мисалы үчүн ата-эне акыр куюн сатса да баласын окутуп келди кыргыздар. Кыргыздар мектеп менен жогорку окуу жайын кыргыздар эл сактап калды. Мисалы үчүн детсадтай болуп, булар да ошо жабылмак, жоюлмак, сатылып кетмек. Эл ошол уюн сатып, коюн сатып, ошо балдарын окутуп, ошо контрактты төлөп, эл кармап, мисалы үчүн жогорку окуу жай азаймак түгүл көбөйдү, азыр кайра азайта албай атабыз. Студенттердин саны да азаймак түгүл көбөйдү. Детсад менен салыштырып көрсөк эле вот көрүнөт. Эми азыр мындайда вот мамлекет, мына министр туура айтты, эң негизги мен ойлойм ушу 3 нерсеге көңүл бура алат биздин мамлекет. Азыркы шартта мамлекеттик заказ билим берүүгө, ден соолук, саламаттык сактоого, анан маданият. Үчөөнү эле кармаса, калганын биздин мамлекет азыр каржылай албайт. И каржылоонун зарылчылыгы да жок, потому что жанагы айтып Кыргыз мамлекетинин экономикасынын 90% жеке менчикте болгондон кийин мамлекеттин үчүн аларга кадр даярдаш керек. Алар өзүлөрү даярдабаш керек. Анан мына азыр билим берүүгө жакшы мамиле болду. Мектептер, мугалимдер кайрадан келе баштады. Эми эки маселе бар. Биринчи айлыктыгы өткөндөн кийин, экинчи мамлекеттерди жанагы материалдык жактан китеп, компьютер, мебель. И үчүнчү маселе мугалимдердин статусуна жакшы көңүл буруп койсо, анан мугалимдер өзүнөн өзү иргелип, бир 5-6 жылда жакшы мугалимдер калат мектепте. Болбосо чындыгын айтканда, жана жогоруда айткандай, мектепке акыркы убакта баягы эч жака жумуш таппай калган, эч жерде бизнес кыла албай калган, эч жерге мисалы үчүн Россияга кете албай калган кишилер бар иштеп аткан, айла кеткенден. Азыр эми мен ойлойм, ушу жакшы көңүл бурулуп атат, жакшы мугалим табылса, мектепке тандалса, анан жакшы балдарды окута баштайт. Анан ал бир 5-10 жылда биздин жогорку окуу жайга келет. Ал 10-15 жылдан кайра барат да, то есть дагы 10-15 жылдык цикл бизди алдыда күтүп турат. Мамлекеттик заказ боюнча айтып койсок, маалымат катары 5705 орун жылына ушу мамлекет тарабынан каржылоо болуп таратылат, бюджеттик орундар. Ошонун ичинде айтсак бир 18 багыт бар да. Ошо 18 багытты мен сиздерге айтып берсем, кыскача: билим берүү, айыл чарба, курулуш, компьютер технологиялар, тоо кен өндүрүш, технология жана өндүрүш, энергетика, башкаруу, жанакы немелер, природа обустройства жаратылышты, экологиялык багытта транспорт, маданият, здравоохранение, байланыш, туризм. Негизи бүт ушул багыттар жана биздин өнүктүрүү программалар чыгат го. Мына 3 жылдык болсо дагы ошондой стратегиялык өнүгүү ушул багыттар бизге керек деген. Мындан тышкары мына көрдүңүздөр өзүңүздөр. Бул жерде бир да юрист, экономист, бухгалтер жана башкача бул ушул жанакы өтө популярдуу болуп, эл аралык жанакы же таможня жагынан немелер бул жерде жок да, жанакы мамлекет тарабынан.
Алар ансы да көп да. Калгандар булар ансы да көп. Мына Аларда биздин дефицит. заказыбыз мына жерде. Эгер ошол жанакы 5700-түү 5 жылдык окууга көбөйтсөк, азыркы ушул 27 000 студент ошо биздин мамлекеттен бир аз болсо да стипендия алат. Ошолордун эсебинен мугалимдер айлык алышат. Жалпы каржылоосу бир 870 миллион сомдун тегерегинде. Ушу жанагы бюджеттин чыгашасы. Жогорку окуу жайлардын жана бюджет чыгашуулары. Ачык айтсак, бул көбүнчө жетиштүү эмес. Ошо менен чектелген негизи а жерде өнүгүүсүнө, илимий изилдөөгө, жанакыдай конференцияларды өткөрүүгө, жаңы ушул жанакыдай технологиялык жанакы лабораторияларды сатып алууга бүт ушул жүктү негизи контракттын эсебинен тапкан акчаларынан ошо өндүрүп, керек болсо коммуналдык дагы ремонтко же болбосо ушу сактап калыш үчүн каражаттардын бул ачык айтсак бир 60% жогору же 70% жогору өстөрүн ошол жанакы тапкан контракттын эсебинен сактап Бул калышат. мамлекеттик заказ деп атабыз. Мамлекет каржысын берип атат. 870 миллион болсо дагы жетеби жетпей берип атат. Ооба. Бирок ал бүтүп чыккандан кийин мамлекет аны ишке орноштурганга милдеттүүбү? Сөз түрүндө мына айтарлык бизде өзгөчө мына бизде билим берүү системасында жана мугалимдердин өзүнө жумуш берүү жагынан ушу жиберилет же болбосо дипломун албай ошондой неметишет да, калып калышат. Андан тышкары мына саламаттык сактоодо 280 жылына бүтүрүүчү жана бюджет тарабынан даярдалса, алар ошол бөлүштүрүү болот баягы мурдакыдай. Тиги поликлиникага барасың, бул больницага барасың деп. Ошо И жылына ички иштер министрлиги жана жанакы ошо жылына бир эле тармагын алалы. Жылына 280 киши саламат сактоо системасынан кетет бекен пенсияга, ТГУга. Эми мен алар үчүн жооп бере албайм, бирок бизде мен так билем, бизде азыркы учурда 1700 мугалим жетишпейт. Мурда 3,5 миңден жогору болчу бул көрсөткүччү. Бир аз айлыктын көтөрүлгөнүн кесепети ушунда. Бирок биз 15 жылдан бери ошол айлыгын көтөрбөй жатып, а жердеги жанакы орто муундагы жаш мугалимдердин саны азайып кеткен. Анан могу саны улгайып калган мугалимдер мына быйыл жакшыраак акча алып, бир жыл бергиле деди, бир ушу пенсияга чыгып атканда пенсиябыз көбөйдү деп. Эми алар шатырап чыгып атышат, ага кадрларды даярдап ошондой. Жорданияда эмне болгон окуу жайга кандайча болуп барып калдыңыз? Ну, орусча сөйлесем болот. Орусча айта бериңиз. То есть через Министерство образования и науки в 2005-2006 году были квоты на обучение, значит, в разные страны пришли по списку. И по одной из квот я, значит, поехал на основе международного договора между двумя министерствами за счет иорданской стороны, стипендии и так далее в Иорданию. То есть закончил Иорданию за счет иорданской стороны, Министерства высшего образования Иордании. А в свою очередь Кыргызстан взял на себя обязательство также в год принимать, например, определенное число студентов с Иордании на медицинский факультет. То есть такой вот был договор. Вот. А после того, как закончил Иорданию, уже своими силами поехал в Испанию, отучился, значит, получил степень, ну как бы защитил, прошел аспирантуру по латинской системе у них и защитил кандидатскую и докторскую уже в 2007 году, то есть в течение вот 4-5 лет где-то. У нас очень много кыргызов, кто обучается и работает в престижных университетах, остаются, да, в многих странах мира. Вот этот механизм как собрать? Во-первых, должны быть, мне кажется, гарантии. Гарантии для того, чтобы эти кадры собрать. Потому что мы знаем, что кыргызы все равно рано или поздно будут возвращаться в Кыргызстан. Чужая родина есть чужая земля, страна. Поэтому должны быть предоставлены какие-то политические или государственные гарантии стабильности, да? Это карьерный рост, это зарплата, это социальный пакет какой-то, да? Вот. То есть здесь нужно, конечно, много работать, в первую очередь, самим менять политику государства, да, в отношении к своим кадрам. Казакстанда мисалы үчүн Назарбаев университетин ачпадыбы? Бул университет ошол Гарварддардын деңгээлинде боло турган университет деген максат менен ачты, туурабы? Вот, анан чет өлкөдө жүргөн кишилердин баарын чакырды. Ошондой эле айлык, ошондой эле шарт менен Астанадагы жаркыраган үйлөрү менен. Алар ошентип чечип атат маселени.
Сыртта окуп келген адистер жөнүндө айта кетсек, мынакей кадырды окудук, мен дагы бир нече жолу барып окуп келдим. Америкада деле, Европада деле өзүнүн КРСУсу бар, АУКу бар, анан кийин Баткенский университети бар. Алардын да деңгээлдери ар кандай. Анан мен ал жактан келдим, анан келип туруп эле көкүрөгүн ора берген бул да туура эмес. Келесиңби, укуктук негиздер бар, туурабы? Мыйзамдуулук негизинде эме кылыш керек. Бардыгына бирдей шарттар. Бирде БАДГУну бүтүрдүңбү, Ельский университетти бүтүрдүңбү, бирдей шартта, бирдей жобонун негизинде, мамлекеттик кызматтын жобосу негизинде ишке өтүшүң керек. Бизге тилекке каршы көп окуп келгендердин көбү чын айтыш керек, жанагы каржы маселесин өтө туура көтөрүп атасыздар. Канат байке да азыр айтып кетти. Каржы менен камсыз кылмайын, биздин жаштар мындай аты жогору болгону менен биз азыр тактап айтып кетишибиз керек да, өзү үчүнчү. Гарвардта дагы ондогон институттар бар, жүздөгөн байланышкан башка уюмдар бар. Бардыгы Гарвард деп атала берет. Анын ичинде $2000 да бар, $200,000 дагы бар. Анан кийин биз жөнөтүп атабыз деп эле, биз Гарвардта окуп келдим. Мен да мисалы үчүн Кембриджде курста окуп келдим. Бирок арзанырагында окуп келдим. Анткени биздин өкмөт жөнөткөн. Анан мен деле көкүрөгүм ура берген деле бул туура эмес. Албетте ар кимдин өзүнүн билимине жараша, деңгээлине жараша болуш керек. Сиз туура айттыңыз. Каржы болсо, башта биз каржы маселесин чечип алсак, ошондон улам анан кийин биз туура керектүү адистиктерге заказды берип, мамлекеттик заказды, анан кийин ушул бизге өзүбүзгө керектүү кадрларды кайтарып алышыбыз мүмкүн. Анан кийин шарт түзүп беришибиз керек, айлык майналарын. Мен ойлойм, азыркы кезде университеттердин көбөйгөнү көбөй берсин. Бирок дипломдордо конкуренттик негизде бирөөнүкү ишке өтөт, бирөөнүкү кабыл алынбайт. Ошол негизинде ишти жүргүзүш керек да. Бирок бир нерсени ошол мына 20 жылдан бери же өзү түшүнбөй атабыз, же түшүнө турган кишилерге жол ачып бербей жатабыз да. Бул билим берүү системасын саясаттан оолакташтыруу. Билим берүү ошол эле университет, ал турсу мектеп, булардын баардыгы түздөн түз саясаттын урмандыгына айланып келе жатат да эмдегиче. Эч кандай жөнөкөй маселени ректор чече албайт. Ректорду бир аппараттын бөлүм башчысы чакырат дагы, айта турган сөзүн айтып, керек болсо жолун торап коет. Ошон үчүн биз кийинки учурларда эмне үчүн ошол жогорку окуу жайлардын башчылары шайлоодон өтүп, бир аз жакшы башталды эле, бир 2-3 жыл тилекке каршы 2009-жылы анча-мынча азаматтардын аракети менен кайтадан баягы саясатчылардын ушундай бир ысык кучагына алып келип салып бердик кайтадан. Эгерде ошондой боло турган болсо, мындай маселелер өзүнөн өзү чечилмек. Биз мектептерди давайте мойнубузга алып эле сүйлөйлү. Мектептерди керек болсо жогорку окуу жайлардын баардыгын билим берүү борбору эмес, кандайдыр бир бизнес борборго айландырып алдык. Өзүңүздөр элестетип көрүңүздөрчү, 25 000, 30 000 сом төлөп баласын окутуп аткан мектепте кандай билимдин сапаты болушу мүмкүн? Бул тема Каныбек мырза айткандай бир ай айтса да түгөнбөй турган тема. Бирок кантсе дагы бир ичибиздеги көйгөйлөрдү чогуу талкуулап алалы деп чечтик. Келип маек куруп жакшы маалыматтарды бергениңиздерге рахмат. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар. Эфирден кайрадан көрүшкөнчө саламат болуңуздар.